Assalamu alaikum hurmatly mekendештер. Бүгін 27 август 2022 жыл. Кемпироват сусақтағычын жегіндегі айын. Ассаламу алейкум hurmatly жердештер, hurmatly Кыргызстандыктар. Биринчиден жалпыга ушундай жаркыраган күндү насип кылган Алла Таалага жаратканга чексиз шүгүрлөрдү, чексиз мактоолорду айталы. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам жана салаваттарды айталы. Экинчиден жалпы меймандар Кыргызстандын төрт бурчунан келген меймандарыбыз, туугандарыбыз, жалпыңыздар кош келипсиздер бүгүнкү жыйынга. Өзүңүздөр билесиздер, бул чогулуунун же катмы Курандын негизги максаты эки себеп болду. Биринчиден, мына 2-3 жылдан бери биздин айылдарыбызда көп болуп атат. Аябай. Ошого эл арасынан аксакалдарыбыз демилге көтөрүп, ошо катмы Куран өткөрүп коелу деп жаттык эле. Анан кеше жакында бир аксакалыбыз бир коркунучтуу десек деле болот, түш көрүптүр. Анын атын айтпашты суранды. Анын түшүндө баштакы ушул Кемпироваттын ордунда үйлөр бар экен. Куран катмы түшүрүп, элибизге бир Алла Таала жараткандан тынчтык, амандык тилеп, катмы Куран өткөрүп коелу деп аксакалдарыбыз демилге көтөрүштү. Аксакалдарыбызга Алла ыраазы болсун. Анан ушуга кошулуп эле өзүңүздөр билесиздер, мына бир жыл ашып калды. Кемпироват маселеси ачыгын айтканда элди тынчсыздандырып келет. Былтыр билесиздер, Камчыбек Кыдыршаев мырза Куршап стадионуна келип протокол түзүп келдим дегенде эл наразы болгон. Кемпироват маселеси козголбосун дегенде макул, ошол бойдон калат деп кеткен. Бирок бүгүнкү күнгө чейин кандай болуп чечилди, андай сунуштар болуп атат, аны эл билбейт. Муну эч кандай саясатташтыруудан кереги жок, туугандар. Мына ошол себептен биз ушул катмы Куранга кошуп эле ушул маселени кандай болуп чечилип атат деп биздин эл өкүлдөрүнөн, мына Куршап өрөөнү, Өзгөн районунан эл өкүлү болуп, депутат болуп шайланган депутаттарыбызды чакырдык эле. Алардын арасынан бир гана Адахан Кимсанбаевич келиптир. Элмырза Сатыбалдиев, Улукбек Ормонов, Данияр Төлөнов келбеди, туугандар. Аны билбейбиз кандай себеп экенин. Куршаптан Кызылактабырга чейин самолет учпайт окшойт. Эми анда урматтуу меймандар, келиңиздер, биринчи күн тартибинде кечиресиздер. Президиум шайлап алайлы. Бардык нерсе мыйзам жолу менен кеткен жакшы. Келиңиздер, эмесе президиумга ошо эл өкүлү болуп келген биздин Адахан Кимсанбаевич, ошондой эле Кызыл Октябрь айыл өкмөтүнүн башчысы Руслан мырза, ошондой эле Абдулла агабыз, анан аксакалдардан Маман агай барбы? Маман агайыбызды чакырып коелу. Анан аялдардан Рана эжебиз келип койсоңуздар. Анан ушул президиумдун төрагасы кылып сунуш айтайын. Ушу Абдулла Авазовичти көрсөтөйүн. Эгерде каршы болсоңуздар, добуш берип койсоңуздар. Төрагалык Абдулла Авазович. Баары макул, каршы калыш жок. Анан биздин бүгүнкү жыйынды мыйзамдуу түрдө протоколдоштуруу үчүн катчы шайлап алалы. Катчыны төрага сунуш бересизби?
катчыны ким кылабыз? Катчы биздин Кызыл Октябрь айылынын айыл өкмөт айыл кеңешинин депутаты Аскар Алиевди мен сунуш кылат элем. Мынакей. Аскар. Келин. Каршы калыш жокпу? Жок. Кел. Анда эмесе, мына баарын президиум шайлап алдык. Анда эмесе мен микрофонду бүгүнкү жыйындын төрагасы Абдулла агабызга сатайм. Кушевтер, урматтуу туугандар, бүгүнкү жыйындын негизги себептери айтылып кетти. Жана айтылып кеткендей, ушу бүгүнкү суу сактагычтын ордунда биздин 4 айыл ошол жерде калып кеткен. Муну баарыңыздар билесиздер. Кызыл аяк, чегиттер, Майдугул, Агрон деген. Ошол жерде миңдеген, жалпысын алганда миңдеген адамдар биздин ата-бабалар жашаган. Эгер убагында мамлекеттик деңгээлде чечим чыгып, ошол жерде мына суу сактагыч курулган болгондо, ошол айылдар бүгүн бүтүн болуп биздин элдер жашап аткан болот эле. Андан бери бир топ жылдар өтүп, мына акыркы күндөрү ошол компромат маселеси боюнча өйдө төмөн ар кандай сөздөр чыгып атат. Бул маселе боюнча жана айтылгандай, айыл өкмөттө өткөндө жыйын өткөргөнбүз, бир топ кишилер катышкан. Анан ошол ар кандай өйдө төмөн суроолорго чек коелу деп, бүгүн ушул мына эмеден кийин катмы Курандан эл топтолгондо ушул маселеге да чек коелу деп ушундай сүйлөшүлгөн. Ушундай кимде азыр суроо жооп катары өткөрсөк, мына айылдардан келген, кошуна айылдардан Кара Тейит деген, Ана Кызыл Бостондан келген эмелер бар, биздин туугандар. Ушул жерден эгер жазылып, бул жерге келип жазылып, ой пикир айтса болот. Ой пикир айтса болот. Ушул маселе тегереген. Кембират маселесине келип. Рахмат агай. Албетте биринчи бүгүнкү жыйындын күн тартибине тааныштырып коелу. Биринчи маселе ушул Кембирабад өлкөсүндө жашап өткөн ата-бабаларыбызды эскерүү. Бир аз аксакалдарга сөз беребиз. Андан кийин ушул былтыртан бери козголуп келе жаткан Кембирабад маселеси тууралуу биздин атайын чакырылган конокторго сөз беребиз. Өзүм алып бара берейин, мындай, уруксат берсеңиз. Анда ошол Кембирабадда жашап өткөн ата-бабаларыбыз тууралуу деги эле Кембирабад деген жер кандай жер болгон? Ушул тууралуу биздин президиумдун мүчөсү, айылыбыздын ардактуу аксакалы Маман Абазга сөз беребиз. Assalamu alaikum, урматтуу меймандар. Бүгүн ушу жыйынга келген баардык катышуучулар Кембирабад тууралуу айта турган болсок, Кембирабад илгертен бери Кыргызстандын жери болгон. Баарыбыз билебиз, мына Оштан чыксак, Оштан Кара Сууга, Кара Суудан Жалал-Абадка өтчү элек. Ошол узун трасса болчу элек. Союздун мезгилинде. Ошол трасса боюнча каттачу элек. Кара Суу Жалал-Абад жолундагы трасса жолунун күнчөгүс болгон. Жалал-Абадка илгери биз бейбарак өтүп кетчү элек. Эч кандай тоскоолдуксуз. Эми мына кечеги немеден кийин бул Кембирабад суу сактачу боюнча чөзүүчүлөр болуп, элдерде мындай эмне болуп Кембирабад эмне үчүн өтүп кетти, Өзбекстанга деген изучуу болуп, былтыркы жылы мына Кушапта чогулуш болгон.
ошондо ташыйып айткан кем барабат калды деп айткан. Бирок азыр элдин арасында мындай миш-миштер көп болуп атат да, кем барабат не болду, өтүп кеткен миш деген сөздөр. Ошол сөздөрдү биз аны билейlik деген биз ушул жерде отурган эл чогулуп отурганыбыздын себеби да ошол. Ушул кандай болду, чечилдиби, чечилбейдиби, качан чечилет деген сөздү билейlik деген максатта ушул жерде жалпы эл чогулуп отурат да. Ошону билейlik деген максатта чогулуп отурат. Чоң рахмат. Аба бар болуңуз. Анда эмесе ушул элге өзүнүн болгон бир аз болсо дагы маалымат берүү үчүн Кызыл Октябрь айыл өкмөтүнүн башчысы Руслан мырзага сөз берейли. Саламаттарбы, урматтуу бүгүнкү күнүнүн катышуучулары. Мына бүгүн ушул жакшы бир иш-чара болду. Болгону ушул биз аксакалдарыбыз ушул жерде жаштар демилге көтөрүп, ушул биздин ата-бабаларыбызга бир төлөө өткөрөйлү, ошолорго бир Куран окуйлу, ошолордун бир мындай кабырларын нурга толтурайлы деген жакшы максатта бүгүн ушул Кызыл Октябрь айылынын эли өздөрүнүн жанынан, ар бир жаран өздөрүнүн жанынан ушул акча каражатын жыйнап бүгүнкү түлөөнү өткөрүп отурабыз. Негизинен урматтуу туугандар, бул түлөөдөн кийин бул азыркыдай маселелер каралбаш керек эле. Уюштуруучуларыбыз эми элибиз жыйналып калды. Ушул элдин ичинде мындай түшүнбөстүк бүгүнкү күндө мен айыл өкмөттүк деңгээлдеги гана сөздөр кылам. Себеби менин өзүмдүн функционалдык милдетиме мындай тиешелүү функционалдык милдетим жеткен гана маалыматты айта алам да. Урматтуу туугандар, бүгүнкү күндө эч кандай бир мындай ачык, бир официалдуу бир кагаз жок. Кемпир абад мындай болуп чечилди, кемпир абад өтүп кетти, кемпир абадтын чекесинде эртеге 250 метр пограничный зона болот экен, анан сетка тосулат экен деген сөздөрдүн баары жалган, урматтуу туугандар. Себеби буну эч ким көргөн жок. Себеби мен дагы көргөнүм жок. Бул бүгүнкү күндө сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Бизге жеткен расмий маалыматка караганда бүгүнкү күндө Өзбекстан тарапы менен Кыргызстан тарапта сүйлөшүү иштери жүрүп атат. Бизге долбоорун, эң керектүү долбоорун биз ушул сураганыбызда бизге долбоорун айтты. Долбоорунда суунун көтөрүлүү баягы деңгээлин 900гө түшүрүү маселеси бүгүнкү күндө Кыргызстан тараптан сунушталып атыптыр. Бүгүнкү күндө Кыргызстан тараптан сунушталып аткан дагы бир сунуш ошол бүгүн кандай турган болсо кемпир абад, эртеге ушул келишимдердин негизинде дагы ушул боюнча калат. Мен айтып атпаймынбы, расмий менин колумда кагаз жок болгон үчүн мен бизге айтылган гана маалыматты, долбоордогу маалыматты гана айтып атам, урматтуу туугандар. Бүгүн кандай пайдалансак ошол суудан, бүгүн кандай чекесине мал сугарсак, бүгүн кандай балык уласак, эртең ушул Кыргызстандын талабы боюнча ушундай эле таризде бүгүн Кыргызстан ошол нерсени талап кылып атат деген долбоорду угуп атабыз. Урматтуу туугандар, биз ушул элибизде ушул айылыбызда, биздин айыл өкмөтүбүздө ушундай бир түшүнбөөчүлүк же болбосо бир жалган сөздөр тарабаш үчүн биз ушул мына Абдулла Аксакал менен Жумали аке менен биз сүйлөштүк. Биринчи бул жыйынга чейин сүйлөштүк. Урматтуу туугандар, кандай кылайлы? Эми элибизге туура эмес маалымат кетип калбасын. Эртеге дагы бул Кыргызстандын маселеси да, урматтуу туугандар, Кыргызстандын маселеси. Бүгүнкү күндө кемпир абадта биздин ата-бабаларыбыз жашаган, биздин тууган урубуз жашаган деген ушул патриоттук сезим бизде болуп атат. Бирок бул бүгүнкү күндө Кыргызстандын маселеси да, буга тиешелүү органдар, комиссия, бул жогорку кеңеш, бардык тийиштүү ушул мамлекеттик органдар бул маселе боюнча бүгүнкү күндө аракет кылып атат.
бирок бүгүнкү күндө ушул мамлекеттин жүргүзүп аткан же болбосо ушул сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы элек биздин элибизде ушундай бир туура эмес сөз тарап кетпесин. Ушул тараган сөз эртеге ушул биздин айыл өкмөтүбүздүн беделине доо кетирбесин. Биз ушунун баарын мындай мыйзамдуу өзүнүн процедурасы менен кетирели дедик дагы өзүбүздүн тийиштүү райондук мамлекеттик администрациянын башчысына акимге жеткиздик. Аким дагы биздин сунушубузду, биздин ошол суроо талабыбызды туура кабыл алды дагы эл менен жыйналып ошол Кемпирабад боюнча ушул жаңы күйдүрүп ушул туура эмес маалыматтарды туурабы жалганбы деп сурап аткан активдүү гана жарандарды урматтуу туугандар, мен баса белгилеп кетейин. Активдүү ушул Кемпирабад боюнча ар түрдүү сөздөрдү, туура эмес сөздөрдү ушул туурабы деп сурап аткан адамдарды ушул кишилер өздөрү жыйнады. Айыл өкмөт муну чакырыңыз, Кемпирабад тууралуу маалымат беребиз же буну чакырыңыз дегенибиз жок. Биз ушул аксакалдарга айттык. Жумали ака менен ушул Абдулла аксакалга айттык. Кемпирабад боюнча кимде ушул кызыктуу мындай тактай турган ушул олордо маалымат бар, мындай болуп атыптыр. Бирок силер мындай да айтып атасыңар деген маалыматы бар адамдарды чакырыңыздар деп бир 30 адамдын тегерегинде айыл өкмөттүн имаратында жыйын өткөрдүк. Райондун акими келди. Райондун акими дагы ушул жогорудагы мен айткан сөздү айтты. Урматтуу туугандар, пока бул маселе боюнча официалдуу кагаз боло элек. Биз бүгүн мындай туура эмес сөздөргө, же болбосо бирөөнүн мындай туура эмес сүйлөгөн сөзүнө мындай неме кылып, элибизди мындай удургутуп албайлы. Биз официалдуу жоопту күтөлү деген таризде ошол учурда ушул жыйындын катышуучулары бизге 4 талапты койду. Май айында 920 адам жазган. Май айында 920 адам жазган арыздын жообун алып бериңиздер деди. Биринчи талап, кайрылуунун жообун алып бериңиздер деди. Экинчиси, ушул эгерде Кемпирабад маселеси чечиле турган болсо, биздин айыл өкмөттөн инициативный группаны түзөлү дагы 900-чү горизонтал кайсыл жерге келет. Суу кайсыл жерден кетет, бизге ошону көргөзүп берсин деген ошол жердеги жыйындын катышуучуларынын талабы болду. Үчүнчү талабы Кемпирабад маселеси бул көтөрүлбөсүн, бүгүн кандай турган болсо ошондой турсун деген ушул 3 талапты койду урматтуу туугандар. Бүгүн эми Адахан Кимсанбаев дагы өзү күбө болуп келди. Ошол учурда аким айтты, мен эл жыйналса, жана анан 4-чү талабы жанагы Чолпон атада эмне деген сүйлөшүү жүрдү. Жанагы эки тараптын сүйлөшүүсү эмне деген сүйлөшүү жүрдү. Ушунун маалыматын, документин алып келип бериңиздер деди. Урматтуу туугандар, бул чек ара маселеси чечилип атканда мындай оор маселе экен. Биз муну катышпасак дагы бүгүнкү күндө ошол чек ара маселесинин жүрүшүн көрүп атабыз. Бүгүн биздин Кыргызстандын комиссиясы бүгүн Ташкентте жүрөт, эртең 30 күнү келет экен. Адахан Кимсанбаев маалыматыңыз болсо керек. Чолпон атада эмне деп айтылган сөз? Бул жерде Чолпон атада биз кандай маселе айтылганын билбейбиз, бирок Кыргыз тараптын сунушу айтылат экен. Onu Özbekistan tarafka komissiya koşup барып туруп, мына 30-на чейин ол жерде талкуу болот экен. Баягы эки тарап өздөрүнүн позициясын мындай заштап эткенге аракет кылат экен да. Официалдуу мен ушуну гана айта алам да, пока бизде маалымат жок. Маалымат болгон болсо биз официалдуу түрдө сиздерге жооп беребиз, ошондой айтканбыз. 920 жараныбыздын кайрылуусу боюнча мен ошол жыйында дагы айттым, урматтуу туугандар, бизге ошол кайрылуунун көчүрмөсүн бериңиздер. Биз ошол көчүрмө боюнча кайсыл органга барып түштү, кайсыл номер менен түштү, биз официалдуу түрдө ошол каттын кайрылуунун жообун алып берели десек, бизге кайрылууну Жумал ака мындай маалыматты бердик, бирок бизде каттоо номери жок болгон үчүн биз маалыматты ала албадык. Негизинен, урматтуу туугандар, биздеги айыл өкмөттөгү бар маалымат ушул. Бүгүнкү күндө бир дагы ушул мындай официалдуу мындай чечилип кетип атат, же болбосо бул жагын муну алды, же муну албады, же тосулат, же тосулбайт деген официалдуу кагазды биз көрө элекпиз. Ошон үчүн азыр биз дагы сиздерге ачык мындай жооп бергенге мындай мүмкүнчүлүгүбүз жок болуп атат. Бирок бүгүнкү күндө сүйлөшүү иштери жүрүп,
бизге айтылган долбоор боюнча ошол чекеси тосулбайт Кемпир-Абадтын 908 горизонталды башта кармап турган болсо, ошол келишимге Өзбекстан тарап 908 горизонталды сунуштаган болсо, Кыргыз тарап 900гө түшүрүү маселесин Кыргыз тарап маселени койгонун билебиз. Эгерде 900дөн 908ден 900гө түшсө, ушул биздин суунун боюнан, Кемпир-Абад суунун боюнан 1300 гектар жер мындай освоение, өндүрүшкө алына тургандык боюнча маалыматыбыз бар. Себеби бул боюнча Госрегистрдин картасы суунун ошол 900гө түшкөндөгү кеткен аймагы кече күнү акимибиз дагы айтып өттү. Алга айылынан ошол акыркы баягы зона затоплениядан 1 километр алга айылынан чыга деген, зона затопления Кызыл Октябрь айылынан 500 метр нар жакта уже биздин жерибиз бошойт экен деген гана маалыматты атабыз. Бирок мен ушул райондун акиминин эмесин маалыматын сиздерге айта кетейин. Эгерде 30 күнү биздин комиссиябыз, Кыргыз тараптын комиссиясы келе турган болсо, биздин Госрегистрдин начальниги, Өзгөн район Госрегистрдин начальниги, ошол комиссиядан мүчө, ошол киши келип, ушул жерде сиздер эл талап кылган жанагы 4 же 5 адамды мындай дайындап берсеңиздер, 900 горизонтал кайсыл жерге барат, кайсыл жерден кетет, ошону көргөзүп берүүнү аким өзү мойнуна алган. Мендеги бар маалымат ушул, урматтуу туугандар. Рахмат. Суроо берсек болот. Рахмат. Суроо жок, анан кийин өтөлү. Келиңиздер мына күн тартип боюнча кетели. Кемпир-Абад маселеси тууралуу жогору жакта кандай сөз болуп атат? Эми чын төгүнүн ошол жерде катышып, баардык маалыматты билип отурган биздин эл өкүлү, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты, Бүтүн Кыргызстан фракциясынын жетекчиси Адахан Тимисарбаевич Мадумаров сөз берет. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу аксакалдар, урматтуу агалар, энелер, олмотурган балапандар. Эртең эле ушуларды эле биздин ордубузду ээлеп, ушул жерде эл тагдырын, жер тагдырын чечкен азамат жигиттер, кыздар болуп чыгат. Иншалла ошол күндөргө жеткирген болсун. Кудай ошол күндөрдү баарыбызга көрсөткөн болсун. Мына ушул балдардын азыр могу аксакал айткандай, биздин эсибизде бар. Мен 5 жашта элем, мен 7 жашта элем, мен 10 жашта элем. Илгери аксакалдар ушул жерде отуруп Кыргыздын жери болгон. Ушул жерде чай ичкенбиз, бата кылганбыз деген сөздөрдөн Кудай ошону сактаган болсун. Аксакалдар азыр ошол сөзүн айтып атат. Биздин ата-бабаларыбыз ошол жерден жашаган эле, ошол жерден көчүп чыктык эле дегендей кылып. Эми бүгүн түлөө деп биздин өзүбүздүн салт боюнча өткөн кеткенге бата кылалы. Кыргыз өзү ушундай эл болобуз. Жакшы түш көрсөк да, жаман түш көрсөк да, аны бир жакшылыкка ыролоп, жакшылыкка жоруп, бир кан чыгарып, Куран окутуп коймой деген. Мына ушундай Куран окутабыз деген сөзүңүздөрдү мен өзгөнгө келип анан угуп атам. Мына сөздүн башында айтып өттү. 4 депутатка жолдомо жибердик эле, бир киши келиптир деп. Мен Элмырза Ракиевич менен дагы, Улук Зулпукарович менен дагы, кимдерки Данияр көп балаңыздарды менен дагы бүгүн жолуктум, бирок эч кимибиз кагаз алган жокпуз деди. Мен деле кагаз алган жокмун. Азыр мода кылып алыпсыңар. Телефондон туруп сүйлөп коет экенсиңер. Ким уюштуруп атат, кандай уюштуруп атат, кантип уюштуруп атат, чатагы жок. Террорист сыяктуу болуп алды да, эгер келбесең мындай кылып беребиз. Алар кагаз албаптыр, расмий түрдө кагаз алыш керек да. Мына марафон болгонуна дагы бирөө эле кайрап коюптур, келиш керек. Мен кандай заманга калып калдым? Мындан 40 жыл башта, 50 жыл башта деле жок дегенде ошол Кошшаптан Кызылчаарга автобус каттайт эле. Ошол автобустун айдоочусунан кагаз жазып берип берет эле. Эсиңиздерде барбы? Исмайыл жамаатың менен Катмыга кел. Боронбай жамаатың менен тойго кел. Же Топчубай жамаатың менен Тажияга кел. Азыр жок, телефонго сүйлөп коет экенсиңер, аны ким көрөт?
кыргыздар, мына туугандар, ар бир нерсени ушундай бир маданияттуу деңгээлде, сабаттуу деңгээлде жеткиргенди үйрөнүшүбүз керек. Анан ал депутаттар келбей койду деп капа болгонго биздин укугубуз жок. Мына мен бүгүн көрдүм, айтышты, бизге кайрылуу көргөн жокпуз. Азыр анын кайрылуусунан президент кайрылса эч ким көрбөй атпайбы? Анан ушу Кызыл Октябрдан тура калып эле кайрылып койсом, Байденге чейин көрүшөбү? Мен ушундай бир кызык жагдайга калып калдым. Анан бул жерге келгенден кийин кече Абдулла мырза менен Жумалы мырза барыптыр. Сиз келдиңизби? Сен кайдан уктуң мен келгенди? Интернетте жазып атат. Мен кээде көчөгө чыгып сурайм дедим го, мен кандай уктадым бүгүн, эмне түш көрдүм? Ушунчалык бир кандай десем бир бейтартип өлкө болуп калдык да, кандай дейсиздер? Анан бүгүн ушундай болуп, тилөө өткөрөлү, кан чыгаралы, ата-бабадан калган салт боюнча Куран окутуп жакшылыкка, жаратканга жалбаралы деген биринчи кезекте батаңыздар кабыл болсун. Дуаңыздар кабыл болсун. Илгертен баштап ушундай эле болуп келгенбиз. Жакшылыкты, жамандыкты ушундай төгөрөк отуруп алууга чечип келгенбиз. Могу жерде ошондой максатта жасалган. Бул жерде көптөгөн ушундай бир жакшылык иштер өткөн. Анан муфтияттан Алаудинди кыйнап атыптыр. Мен айттым, неге коркосуңар мынчалык? Не титирейсиңер? Ким айтты бул жерге ажыдаап чыгат деп? Муфтият, мен кайрылып коеюн, саясатка аралашпагыла. Саясатта өзүңөр аралашасыңар. Ошондуктан көрүнгөндө кыса бербестен, мен ушу бир-эки жигиттер келген экен, мен айттым, мындан 2 жыл башта Садырды сыдырга аяктап качып жүргөндөрдүн баары азыр Садырдын аркасынан чуркап жүрөсүңөр. Сокей үчүн жан берем дегендердин баары качып бүгүн башкача болуп жүрөт. Бул заман өтөт.